эң аягында ошол экс-президентке анан анда мурунку кийин болгон Өмүрбек Богмановго ответ бергендери болду. Башка мен бир жаңылыкты уга албадым. Ошо өкмөт башчынын аткара турган иштери жөнүндө кенен маалымат берип, отчет берип, анан депутаттардан суранып койду, ошол колдоп берсеңиздер депчи. Анан эми мен буну кайрылуу катары кабыл алган жокмун. Чын айтканда бир кайгыруу катары кабыл алдым. Анан экинчиден эң аягында баса белгилеп кетти. Жанагы тартип болсун, мыйзам болсун, ал туура эле. Ал негиз бар. Андай ачыкканга, анткени мындай башаламандыктар болуп кетпесин деп мамлекет башчысы өзү мамлекеттин башында тургандан кийин, конституциянын кепилдиги ушул иште болгондон кийин аны айтып кеткенин жөнү бар. Бирок башынан эң негизги көп бөлүгүн ушул өкмөттүн бүгүнкү күндө аткарган иштеринин баардыгы санап тизмектеп кеткени, бул өкмөттүн алдынан эле отчет болуп калды го. Анан депутаттардан суранып кеткенден кийин депутаттарга мындай бир таасир калтыруу үчүн айтып койду го. Бул кечеги Алмамбет Шыкмаматов, Камчыбек Ташиев дагы бир топ депутаттар айтпады. Өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселенчи мынан өкмөт башчыга болушкандай болуп калды. Канаттандырган жокпу анан сөзү? Мен албетте мен канаттанган жокмун. Калыстык сөзүмдү айта турган болсом, канаттанган жокмун. Бүгүнкү күндөгү чыңалып кеткен саясий кырдаал жөнүндө айтса болмок. Ал эми өкмөткө мындай жан тартканы бул туура эмес болуп калат. Анткени парламент депутаттары биз парламентаризм жөнүндө айтты. Парламентаризмде парламент гана өкмөттүн ишине, өкмөттүн ишин отчетун ала алат да. Анан кийин бизге алдын ала мындай багыт берип койгону чын айтканда бул туура эмес болуп калгандай болду. Ушу президенттин аппараты саботаж кылып койду же туура эмес жолго салып койду. Мен ушуну азыркыга чейин түшүнө албай турам.